саламым сага, я Расулаллах, жүзүң бурмага, я Расул. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Ак ниет окутуу борборунун жетекчиси Тилек Зарылбеков менен адам акысы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда Тилек мырза, эң алгач эле ушул адам акысы деген нерселер көп айтылат бизде. Бирок ошол адам акысы деген өзү эмне болду экен, анын так аныктамасы кандай? Биринчи ошого токтолсоңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач алкыш жана макталар жараткан Аллах Таалага болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Адам акысы деп көп окуп, көп угуп калабыз, айтып калабыз. Бул деген ошол жараткан Кудай Таала пенде, инсан, адам баласын жараткандан кийин адам баласы бир топ жашоосунда башка адамдар менен болгон мамиле түзөт экен да. Мисалы үчүн ата бала менен, бала энеси менен, же болбосо кошуналар менен, же болбосо жора жолдоштор менен. Демек инсан баласы ушундай түргө бөлүнгөндөн кийин ар бир адамдын экинчи адамга болгон милдети болот экен да. Демек ошол милдети акысы болуп саналат экен. Мисалы үчүн мен ата энеме милдетим, кандай милдетим бар? Демек ошол акымды беришим керек деп айтылат экен да. Аялы, күйөөсү, жубайлардын ортосундагы милдеттери, кандай милдетим бар? Мисалы үчүн тагыраак айтканда, ата энеси балдарын кандай тарбиялаш керек? Ошол тарбия акысы болуп эсептелинет экен да. Ал эми балдары болсо ата энесине кандай кызматта болуш керек? Ал ата энесине болгон акысы экен да. Ошентип бири-бирине болгон акы, милдеттерди берүү, кутулуу ошол инсандын жашоосу ошо менен өтөт экен. Негизи эле ошол эң маанилүүсү да адам акысы, адам бири-бирине болгон милдеттери деп санай турган болсок, эмне болуп эсептелинет? Сиз ошо жубайлардын ортосундагы акыл тууралуу айтып атасыз, ата эне менен баланын ортосундагы жана башка дегендей. Кыскараак бир канча түрлөрүн алып салып туруп токко тережин айта турган болсок, ата эненин баласына болгон акысы бул тарбия берүү. Жакшы тарбия, имандуу тарбия берүү. Ал эми баланын ата энесине болгон акысы, ата энесине болгон кызмат кылуу. Ал эми жолдошу, күйөөсүнүн аялына болгон акылларынын бири ошол аялына шариятыбызда нафака деп коет. Ал деген ошол аялынын, жубайынын курсагын тойгузуу, жакшы кийим кече кийинтүү, жакшы үй, бир бөлмө же болбосо жашай турган үй даярдап берүү. Аялынын, күйөөсүнүн болгон акылларынын бири ага баш ийүүсү, үйдө жакшы үй бүлөлүк атмосфера түзүп берүү, анын урук тукумун улап берүү. Кошунага болгон акысы болсо, ошол кошунасына зыян келтирбөө. Эгер кошунасы ач калып отурган болсо, өзү жеп аткан нанын жарымын берүү. Жора жолдоштор менен болгон акылларынын бири болсо, алардан кабар алып туруу. Мына ошолор бири-бирине болгон акыллардын негизгилери болуп эсептелинет. Эгерде ушул адам акысына кирип кетет деп коет го, ошол адам акысына кирип кетет дегенде кандай болуп эсептелинет? Кайсы учурда кирип кетишет? Жана аларга карата мындай мыйзамдар каралганбы? Акы дегенде ошол жактан эки нерсе түшүнүш керек да. Биринчи, ошо сенин милдетиңди аткарышың керек деген сөз бар. Экинчиси болсо, сен ошонун аткара турган милдетти кемитип алып коюу. Демек, акысын алып коюу деп да түшүнсөк болот да. Мисалы үчүн, бул көп учурда анын, мисалы үчүн, бир адам экинчи адамдан акча сурап келет, карызга элечи, мисалы үчүн, жашообузда көп ушундай болот да. Бирок карызга акча сурап келгенден кийин ошол акчасын берсе карызга, кайра келген мөөнөттө кайтарып бербей калган болсо, анын акысын жеген болот да, мисалы үчүнчү. Бизде көп ошондой көп болот жашоодо. Кайра ошол убакыты келгенде сурап калышат дагы, бирок ошол учурда менде акча жок, бере албайм дей турган болсо, тигил адамдын акысын жеген болот да. Мына ошол нерсе бар. Пайгамбар хадисте көп айткан жерлери бар. Качан алсыз адам күчтүү адамдан карызын жеңил эле алып калган болсо, ошол адамдарга, ошол чөйрөгө Кудай Таала өзүнүн рахматын төгөт деген бар да. Качан алсыз адам күчтүү адамдан берген акчасын ала албай калган учур болуп кала турган болсо, акысын жетирбей турган болсо, ошол жерде жаман зулумдуктар, Алланын мээримдүүлүгүнүн тескериси ушундай жаман нерселер тарап калышы ыктымал дейт да. Бул дегени ошол адам качан өзүнүн күчү болсо дагы, мансабы болсо деле, алсыз адамдарга алган акчасын кайра кой элим эмне дейт, Кудай эмне дейт деп, ошону мөөнөтүндө кайтарып, акысын жеп калбайын деп, адамдык сыпатына келе турган болсо, ошол чөйрөдө жакшылык таркайт экен да. Демек, адам баласы ошол эң биринчиден убактысын албаш.
Мисалы үчүн көп учурда бир чоң жерде иштеп калган бир тааныш боло турган болсо, ошого барып калганда деле жумуш менен барып калса, а жумушсуз жөн эле барып калып эле анын убактысын алып кечке отура берсе, демек анын жумуштагы ал адамга тиешелүү убактысын алып, акысын алып аткан болот да. Же болбосо азыркындай эле тыйын алган болсо, убактысында кайра бербеген болсо, анын ошол убактысын алган болот да. Ал эми балдары бир убакытта чоңой өсүп келаткан болсо, ошол балдарын тарбия бербестен, тескерисинче ошол жумуштарга салып, же бир кара жумушка салып, же бир кызматка салып, ошол тарбия бере турган учурун өткөзбөгөн болсо, алардын акысын жеп койгон болот да, мисалы үчүнчү. Демек, ошолорун убагында берип туруу, өтөп туруу, милдетин аткарып туруу, ошол акысын алуу экен. А тескерисинче ошолорду кое берүү же болбосо ага каршы чыгуу, бул алардын акысын тебелеп же алып коюу экен да. Жөнөкөй эле мисал үчүн кедей кембагалдарга бир пособия, жардам бериле турган болсо, ошонун ортосунда ага тиешеси жок адамдар ошондон акча өндүрүп алган болсо, алардын акысын жеп койгон болот да, мисал үчүн. Ошондой болуп мисал келтирсек көп кете берет дагы, булар өтө олуттуу жана коркунучтуу нерсе да. А эгерде азыр биз мындай бөлүп карай турган болсок, үй бүлөдө, анан кийин жумушта деле, анан коомдо дагы жана башка деп эсептесек болот экен да. Ошондой кылып ала турган болсокчу, мисалы, үй бүлө жөнүндө бир мисалдар менен келтирип берсеңиз, ошол ата-эне, бала деп, үй бүлө мүчөлөрү тууралуу дагы, анан жумуш жөнүндө ушуларга токтолуп берсеңиз, себеп дегенде бизден акыллары көп желген учурлар ушул жерде окшойт, ооба. Негизинен жалпылай келгенде биз Кудайдын акысы бар, анан пенденин акысызды экиге эле бөлөбүз да, болду. Кудайдын акыллары, жараткан Аллах Тааланын акыллары бар. Ал деген Алла Таала муну кыл, тигини кыл деп дининде буйруган болсо, бир гана Алла Кудайга байланыштуу. Алар Кудайдын акысы болот. Ал эми калгандары уже пенде менен пенденин ортосундагы акысы болот. Биздин улуу аалымдар айтат, Кудай Таала өзүнө болгон акыллардын арасындагыларын кечирип коюш ыктымал дейт да. Мисалы үчүн бирөө намаз окуп жүрөт, орозо кармап жүрөт, Кудайдын акыллары да бул. Бирок ортосунда бир кемчилик кылып алды да. Кудай Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен кечирип коюшу толук ыктымал дейт. Бирок пенде менен инсандын ортосундагы акылар бар дейт. Ал ошол ата-эне менен баланын ортосунда, аялы менен күйөөсүнүн ортосунда, кошуна менен кошунун ортосунда акылар дейт. Бирок бул акылар өтө олуттуу. Пенде пендени кечире албайт экен да. Кудай Таала менен болгон сурактан кийин пенде менен пенде ортосунда сурак болот экен да. Бирок ошол суракта адам баласы бири-бирин кечирмейинче Кудай Таала аларды кечирүүгө мүмкүн эмес экен да. Мисалы үчүн пенде менен пенде ортосунда, Алла менен пенденин ортосунда сурак болот, анан пенде менен пенденин ортосунда сурак болот. Андан кийин биз айтып аткан бейиш болуусу мүмкүн, жакшылык жашоо. Бирок ошого барыш мүмкүн болбойт экен качан инсан менен инсандын ортосундагы сурак токтомоюнчачы. Ошол инсан менен инсандын ортосундагы сурак качан болот десе, кандай негизде таризде болот десе, бул жашоодо адам баласы өзүнүн чөйрөсү менен жакшы мамиледе болсо дейт да. Ал өзүң чөйрөң кайсы? Албетте ошол сенин үй бүлөң экен да. Үй бүлөң дегенде мисалы үчүн жубай менен жубайлардын ортосундагы акылар. Кандай болот? Биз көбүнчө акыларды билип алышыбыз керек. Бирок жашоого келгенде акылдарга таянмай жок экен да. Биздин улуу устат аалымдар айтат, азыркы көп адамдар келип лекция сабактарды өтүп атышат дейт да. Үй бүлөгө кандай болуш керек, эмне болуш керек деп күйөөсүнүн акысын үйрөттү, аялынын акысын үйрөттү, анан бири-биринин акыларды талап кылганды үйрөтүп коюшту дейт да. Ошентип бири-биринен акы талап кылып атып, жашоолордун баары эки тарапка ажырашып кетип атышат дейт да. Биз акылларды билип коюшубуз керек, а бирок жашоо практика жүзүнө келгенде акылларды требовать этип талап кылбай, балким сен ага кандай акыңды беришиң керек, ошо милдетиңди аткара бер дейт. Ал эми өзүңдүкүн талап кылба дейт да. Талап кылба дегенде кандай? Өзүңдүкүн биринчи Кудайдан талап кыл. Ал эми бул адамдан жакшы нерсени үмүт кылып өзүңдүкүн бере берсең, Кудай Таала балким ошону кайра кайтарып берет дейт да. Биринчи сен кадам шилте деген сөз да, кыскасы айтканда. Ошондой болгон жашоо болот экен. Ошон үчүн аял менен күйөөнүн ортосундагы акыллардын бири, күйөөсү жанагы аялына ички руханий азык бериш керек. Мисалы айтканда жакшы окутуп, чокутуп, ага илим, билимди күйөөсү тартуулап бериш керек болот. Жана азыр эле айтып кеткендей, кийим кече күйөөнүн мойнунда, ошол акысы экен. Аялына жайында жайкы, кышында кышкы кийим деп айтышат. Курсагын тойгузуу, жакшы бир бөлмө үй алып берүү. Ушул эркектин мойнундагы акылдар экен да. Ал эми аялы болсо, жолдошуна ошол жана айтып кеткен үйдөгү жакшы атмосфера түзүп берүү акылдар экен. Ошол акыллардын негизинде эгер жүрө турган болсо, сен ошол акылларды
бере турган болсоң, ошондо баягы толук үй бүлө болуп жашап кеткенге толук мүмкүнчүлүк болот экен да. Анын эң негизгиси ошол Кудай Таала аманат катары эмнени берди? Баланы аманат кылып берди, ата-энени аманат кылып берди, жубайды аманат кылып берди, күйөөңдү аманат кылып берди. Ошол аманатты кайра Кудай Таалага жакшы тапшырып берүү экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи өмүр баянын карай турган болсок, пайгамбарыбыз ошо Меккеде өтө кыйналып жашады. Ана Меккеден пайгамбарыбызды өлтүрөбүз дегенде пайгамбарыбыз качып кеткенге мажбур болду да. Бирок ошол Меккеде жашап жүргөндө пайгамбарыбыз мындайча айтканда эң ишенимдүү адам болчу. Чынчыл. Мындайча айтканда, эгерде акчаң бар болсо, бир нерсе, бир алтын буюмуң бар болсо, ошо Мухаммадка берип койсоң, ал сактап турат, ал ишеничтүү деген адамга конгон да. Ошон үчүн капырлардын баары пайгамбарыбыздын үйүндө жанагы алтын буюмдарын каттырып койчу экен. Анан пайгамбарыбыз ошо көчүп атканда, түндө качып атканда Меккеден Мединага, ошолорун өзүнүн баягы атасынын агасынын баласы болгон Али радhiyallahu anhuга, Алиге таштап кетип атты үйүнчө. Сен калгының, мына бир эки буюм тайымдарды көрдүңбү? Ушуларды кайра ээлерине кайтарып бер баарында дагы, ана менин аркаман кайра көчүп кел дейт да. Демек ошондой коркунучтуу абалда пайгамбарыбыз эмне кылып атат? Өзүнө берилген аманат буюмдарды капырлар болсо дагы, Кудайга ишенбеген өзүнүн каршылаштары болсо дагы, ошолор кайра аманаттарды кайтарып бер дейт, акылларын бер дейт. Демек ошол сыяктуу эле, ушул эреженин баарында колдонуш керек. Ал биз бөлбөшүбүз керек да. Бул деген мусулман, бул мусулман эмес экен, бул мындай экен, тигиндей экен, жок. Кыскасы эч кимдин акысына кирбестен ошону ордуна кайтарып, аманат деген эмне? Аманат деген Кудай сага кандай кылып берген болсо, ошону эң жакшы өлчөмдө кайтарып берүү, ошол аманатты берүү экен да. Эми акыркы суроом болсун. Негизи эле ушул адам акысына кирип албоо үчүн кандай эрежелерге сактаныш керек, же болбосо так болуш керек? Адам акысына кирип калбаш үчүн ошол адам мен маектешип, же болбосо мен ошол чөйрөдө жашап жаткан адам, алака кылып аткан адамдын мен ага берген акым кандай экенин билип алыш керек да. Биз ошонун акысы кандай экенин билбеген үчүн кирип кетип атабыз. Же болбосо билип атайлап кирип кетип атабыз да. Экөөнүн бирөөсү болушу мүмкүн. Ошон үчүн билиш керек. Мен ушул адам тууралуу акым кандай? Кудай Таала же болбосо биздин салт санабыз кандай акыны бер дейт. Демек ошону берип калайын деш керек. Бул өтө олуттуу нерсе да. Пайгамбарыбыз мынтип айтканда, мусулмандын ортосунда акыллардын бири бул салам берсе Алиге алуу дейт да. Эң ошондон башталыш керек. Көпчүлүк ушундан башталат да. Учурашпай карасам учурашпай койду деп. Жок. Учурашып сен канчалык байып кеттиң, канчалык билимдүү болуп кеттиң, сен өзүң жөнөкөй кылып теңин албай койбостон учураш адамдар менен. А бирөө учурашса сен текеберленбей аны Алигин алып кой деген нерсе бар да. Акылар ушундан биринчи башталат экен да. Экинчи мисал үчүн чакырса баруу. Көп адамдар мисал үчүн текеберленип, көп адамдардын жөнөкөй баягы өсүп кеткен адамдар, өзүнүн бийлик байлык болуп кетсе, билимдүү болуп кетсе, баягы катардагы адамдардын чакырыгына барбай коет да. Жок, андай кылбаш керек. Тууганыңбы, жакыныңбы, кошунаңбы чакырса барышың керек экен да. Ошол акылlardan башталат экен. Кийинкиси мисал үчүн насаат кеңеш сурашса, ошону кеңеш берип кой. Акысы ушул экен да. Мисал үчүн жанагындай менин кеңешим сатылат, менин тажрыйбам бар, бул мынча, мен 1 саат мен менен сүйлөшкөнүң мынча сом дебестен, жок, сен аянбай ошо Кудай берген тажрыйбаны бирөөгө кеңешип коюу, акыңды берүү экен да адамга. Сурап келген адамдын акысын берүү. Ошондой эле ооруп калса баруу. Ким гана ооруп калбасын, жакындарың ошо ооруп калса баруу, анын акысын берүү экен да. Жана ошондой эле мисал үчүн эгерде кайтыш болуп кетсе, Кудай сактасын, ага барып жаназасына туруп коюу экен да. Демек жалпы акылар ушулар экен да. Анан жеке-жеке акылар бар ар бир адамдын. Аларды болсо адам баласы ошону жакшы окуп, билип, изилдеп алыш керек. Ошол акыдан чыкпаш үчүн. Себеби Кудайдын алдында барганда биринчи Кудай Таала намаздан сурайт деп атпайбы? Намаз окудуңбу деп? Ошо Кудай менен пенденин ортосунда акы болсо кандан башталат экен да. Сен эмнеге муну өлтүрдүң? Сен эмнеге чаап койдуң муну? Сен эмнеге тээп койдуң муну депчи? Ошон үчүн акыркы сөзүм пайгамбарыбыз хадисте мынтип айтты да, банкрот адамды билесиңерби ким деп сурады дейт шакирттеринен. Анан пайгамбарыбыздан банкрот адам деген бул акчасы бар болуп туруп жок болуп калган адам банкрот да дейт. Жок, ал эмес дейт. Банкрот деген бул жашоодо ушунча жакшы жашады, ушунчалык ыймандуу жашады, ой булдан мындан өткөн кыйын киши жок деп жашады, бирок кийин өлгөндөн Кудайдын алдына барганда ушундай тоодой болгон сооп менен барды дейт да. Баргандан кийин анан бир адам келди дейт. Сен билесиңби менин
жагыма чаап койгонсуң деп анын соогун алды дейт. Бирөө сен билесиңби менин акчамды алып койгонсуң, сен билесиңби менин тамагымды алып койгонсуң, сен билесиңби мынтип койгонсуң деп баары келип анын соогун алып берип дейт, эчтекеси жок калды дейт да. Мына ошол чыныгы банкрот дейт. Анан кийин дагы адамдар келип бербейсиңби соогун дегенде соогу жок болуп калгандыктан күнөөлөрүн ага берип кетишти дейт да. Мына ошол нерсе экен. Ошон үчүн бизге мотивация эртең Кудайдын алдында барганда бул адамдар менен талашып тартышып калбайын деген бизде мотивация болуш керек да. Бул жашоодон менден кетпесин, башкалардыкын кечирип мен өзүмдүн акымды талап кылбай башкалардыкын берип калайын деген мотивация болсо, адам баласы эч качан кыйналбайт, Кудайдын алдында жүзү жарык болуп жашаган болот. Чоң рахмат. Адам акысы тууралуу негизи эле бул аябай кенен кылчу сөз экен. Биз бүгүн кыскачараак маалымат маек кылууга аракет кылдык. Salamım sağa ya Resulallah, gözüm vurmağa ya Resulallah.